Республикада bir күн içinde 12 бейтап коронавирустан айығып ооруканадан чыктым. Сутка içinde Бишкек шаарынан 6, Нарын облусунан 2, Жалал-Абадтан 1, Ош облусунан 3 бейтап жугуштуу оорудан сакайып үйлөрүнө кайтты. Бүгүнкү күнгө карата жалпы 992 бейтап айығып чыкты деп билдирди Саламаттык сактоо министринин орун басары, өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев. Ооруканадан чыгарылгандардын кайталап алынган анализдери терс болуп чыккан. Кенен кабарчыбыздын материалында. Өлкө боюнча сутка ичинде коронавирус инфекциясынан 12 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылган. Алар Бишкек шаарынан 6, Нарын облусунан 2, Жалал-Абадтан 1 жана Ош облусунан 3. Bir сутканын ичинде 1294 лабораториялык тастыктоо жүргөн. Ошол тастыктоонун жыйынтыгы боюнча дагы 30 жаңы учуру катталып атат. Бишкек шаарында 9, Ош шаарында 3, Ош областында 1 учур, Жалал-Абад областында 2, Нарын областында 5, Чүй областында 1 учур, Баткен областында 1 учур. Ал эми бүгүн түштөн кийин республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан дагы 21 бейтап чыгарылган. Алардын ичинен 5-өө эне жана баланы коргоо улуттук борборунун кызматкерлери. Ошондой эле алардын арасында 20 күндүк ымыркай да бар. Ооруканадан билдиришкендей, чыгарылгандардын абалы канааттандырарлык. Бүгүн республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынан мурда коронавирусная инфекция диагнозу коюлган 21 бейтап чыгарылып жатат. Бүгүнкү күндө алардын абалы туруктуу. Алар дагы 2 жуманын ичинде үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Ошондой эле сутка ичинде инфекция тастыкталган 30 жаңы учур катталды. Алар Бишкек шаарынан 9, Нарын облусунан 5, Ош шаарынан 3, Жалал-Абад облусунда 2, Ош, Баткен жана Чүй облустарында 1ден, ал эми Санкт-Петербургтан келгендердин ичинен 8-өөнөн вирус тастыкталган. Россия Федерациясынан келген биздин жарандардын арасынан лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен дагы 8 учур бүгүнкү күнү катталып, жалпысы 1433 учурга жетти. Жалал-Абад областында 159 болду, Ош областында 207, Ош шаарында 135, Чүй областында 110, Бишкек шаарында 365, Баткен областында 27, Нарын областында 272, Ысык-Көл областында 14. Сутка ичинде илдеттен 2 адам каза болду. Ошентип жалпы 16 адам COVID-19 инфекциясынын курмандыгы болгон. Жалпы каза болгондордун саны 16 кишини түздү бүгүнкү күнү. Жалпы бүгүнкү күндө биздин стационарда тургандардын саны 425, оор абалдагысы 12 болуп атат, жандандыруу бөлүмдөрүндө 4, орточо оор абалда 65, канааттандырарлык абалда 348, чыгарылганы 992, каза болгондор 16га жетти. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча 6841 адам үй карантининде жатат. Анткени алар COVID-19 инфекциясын жуктуруп алгандар менен байланышта болгон. Учурда аларга медициналык көзөмөл жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күнү обсервацияда жаткан адамдардын жалпы саны 2307 адам түздү. Ошо чет жакта жүргөн биздин мекендештер да кайтып келген дагы эле кабыл алып атабыз. Обсервация шартына кармап текшерүүгө алынып жатат бүгүнкү күндө. Жаңы жуктуруп алгандардын арасынан 5-өсү медицина кызматкерлери. Алар республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында иштешкен. Ал эми өткөн суткада ооруканадан бирөөсү айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медицина кызматкерлери арасында 280 учур катталды. Алардын ичинен 231 мед кызматкер стационарлардан айыгып чыккан. Айнура Жанышева, Бекзат Машарапов, ЛТР, Бишкек.